Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, Улуттук теле берүү корпорациясынын макулдашуусу Кыргыз улуттук окуу жайынын журналистика жана коммуникация институтунун Бала Сагын ТВ студиясында даярдалган Кайнар булак программасы сиздер менен. Ал эми анын алып баруучусу мен Айдина Шамшиева. Биз учурда Чыңгыз Айтматов атындагы Республикалык кино үйүндө турабыз. Кинонун баш аты уңгусу дал ушул жерден башталат. Дал ушул жерден канчалаган мыкты, күчтүү инсандар чыккан. Эмесе биз бүгүнкү чыгарылышыбызда дал ушул кино улантуучуларды, жаңы жаштарды сиздерге тартуулаганга аракетибизди жасайбыз. Алдыда жалаң гана кызыктар, андыктан бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Эмесе учурда көптүн сүймөнчүлүгүн өзүнө бурган, жалпыбызга белгилүү болгон Муз үстүндөгү гүлдөр аттуу сериал жөнүндө кеп кылабыз. Бул өзгөчө аталыштагы чыгарылыш чыныгы окуяга негизделген спорттук драма. Андагы башкы каарман Саламат айылдагы жаштардын хоккейге болгон кызыгуусун арттырып, стереотиптерди түзөт. Сериалда хоккей кыздардын жашоосуна, өзүн таанып билүүсүндө жана ошондой эле коомдогу өзүнүн ордуна тийгизген таасири чагылдырылат. Бул тема боюнча сюжетти Кыргыз улуттук окуу жайынын студенттери Тишибаева Дилназ жана ошондой эле Алмазбекова Сабина даярдашты. Эмесе алдыдагы видео сюжетке көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Саралаев, мен Муз үстүндөгү гүлдөр аттуу спорттук драма сериалынын режиссеру болом. Бүгүн биз бул сериалдын жаралышы тууралуу айтып берем. Биз деп коем, мен. Бул сериалдын идеясы негизи былтыркы жылы келген да, тартуу боюнча. Өзү болсо чындык окуянын негизинде тартылган. 2015-16 жылдары Саламат аттуу мырза өзү башында бизнес катары ачам деп муз куюп, өзүнүн огородуна картошка айдап жүргөн огородуна. Мотор. Хорошо. Пустой, да? Азыр мындай болду. Съемкада эң кыйын учурларды айта кетсек, бул деген өзүңөр билесиңер, негизи спорттук драманы тартуу өтө кыйын. Андан дагы хоккей тууралуу муз үстүндө, кышта, тайгалак жолдо, тайгалак жерде аябай көп мындай айтканда травмалар болду. Баардын бир сыра буттар көгөрдү, кээ бирөөнүн деттери көгөрдү, мурдулар сынды. Дегенде бирөөнүн буту да сынды. Ушундай көп учурлар болду. Биз съемка учурунда бир нече жолу биздин съемочный командага дежурный скорая помощь болуп иштеп калды да. Кара колдун эмесине рентгенине бир нече жолу алып барып келдик актерлорду. Туура керектүү актерлорду тандоо. Бизде да баягы сериал болуп атпайбы? Каармандар көп. Жок дегенде муз үстүндө эң аз дегенде 6 киши ойнойт да. Ошондуктан бизге жок дегенде 6 кыз керек болчу жана 6 эркек. Кээде билесиңер, 1-2 каарман кыйын айып тапкан. Аябай бүт институт искусства, драма театр жана ушундай актерлорду окута турган жерден анан анча-мынча Instagram, соцсетилерден реклама берип,
кастинг өткөргөнбүз. Ошондо 4 кыз тандадык Бишкектен. Малика Алымова, Манас университетинин студенти, Мирайда Байгазиева, ал өзү театр ишерде окуган жок, бирок таланты бар, анын ата энеси чыгармачыл адамдар да. Анан Жамалай Темиркул кызы деген кыз өзү Институт искусствонун азыр 5-курсунун студенти. Мен шаарга барып чоң окууга өтүп, чоң компанияларда иштегим келет, чет мамлекетке барып. Ал деген эркектердин жумушу. Биздин жумуш аларга жардам бериш керек. Үй бүлөнү кароо. Экөөнү бирдей алып кетсе болот да бирок. Койчу айланайын каяктагы бир жомокту айтпай. Көрүп атабыз го? Карьера жасаган кыздарды. Же үй бүлөсү жок, же күйөөсүнөн ажырашкан, же бала бакырасы жок. Айтканды унчукпай кылыш керек. Саламатсызбы.
Ушундай көрүнүштөр менен көптөгөн кинолор, фильмдер тартылып келет. Ал эми азыр болсо мен көрөрмандарга суроо бергим келип турат. Сиз Марска учкан кыргыздар жөнүндө уктуңуз беле? Албетте кызык болуп турса керек. Буга дейре кыргыз киносунда комедия, драма, мелодрама жанрлары басымдуулук кылып келсе, бүгүнкү күндө фантастикалык, мистикалык жанрларда дагы тасмалар жаралууда. Дал ушул өзгөчө аталыштагы Марска учкан кыргыздар аттуу кино боюнча сюжетти Кыргыз улуттук окуу жайынын студенттери Ашырбекова Сезим жана ошондой эле Бакытова Адилина даярдашты. Эмесе экранга назар салыңыздар. Кыргыз кино индустриясы өнүгүп, ар кандай жанрларда тасмалар тартылып, көптөгөн көрөрмандарды топтоп жаткан учуру. Дал ушундай сөзгө отурлай азыр Кыргызстанда биринчи жолу Марс жөнүндө фантастикалык кино жаралып жатат. Кинонун аты Марска учкан кыргыздар. Тартуу учурунда кандай кызыктар жана кыйынчылыктар болду деген суроо менен тасманын жаратуучуларына кайрылдык. Бул идеянын келип чыгышы бул Эркин досума таандык, кинонун продюсери. Ал дайыма экөөбүз кино жөнүндө сүйлөшкөндө мындай креативность изденет да, мындай биз элге окшобосо, башкандай болсо деп. Анан неге кыргыздар космос жөнүндө ойлонбойбуз, космос жөнүндө хотя бы ойлонбосок да мындай сүйлөшпөйбүз, Марс жөнүндө мисалы үчүн деп. Ошол жөнүндө дискуссия кылып сүйлөшүп аттыр, ушул идея келип чыкты. Кыргыздарды мындай Марсты багындырып келген жөнүндө. Анан негизи эле чет элдик кинолорду карасаң, бүт эле Жер планетасында бир коркунуч пайда болгон болсо, американецтер куткара берет да киносундачы. Үйүт бар эле американецтер куткара берет Жер планетасын. Анан бул сапар кыргыздар Жер планетасын сактай турган болушту. Ички бөлүгүнө өтүп, жеңил силикаттар жогору жагына чыгып. Тасмага чет элдик актерлор дагы тартылган. Ошондой эле Америкада болгон окуяны чагылдыруу үчүн болгон мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, көк фондун жардамы менен эпизоддорду чет элде болгон окуядай чагылдырышкан. Негизи бул эмеде тасмада НАСА бар, американский база, космический центр. Ошол жердеги сотрудниктерди тандап, ошол сотрудниктер менен иштеш кыйын болду. Анткени себеби эгерде биз ошол НАСАнын сотрудниктерин, кызматкерлерин бул Кыргызстандын ичиндеги эле мындай американскийге окшогон орустардан же башкалардан алып келсек, мындай көрүүчү ишенбек эмес да ангачы. Анан биз аябай активдүү изденип, ошол чыныгы англис тилин алып жүрүүчү мындайча айтканда американецтер, британецтер, француздар ушундай адамдарды издеп таптык. Алар кыргызча же орусча жакшы билбейт. Орусча деле көп тил билбейт, почти что билбейт. Жок эсе. Ошолор менен иштешкенде жана тилдеги барьер эме болду. Татаал болду, мындай айтканда. Бюджетти үнөмдөп, көпчүлүк реквизиттерди колго жасашкан. Алардын ичинен ракета дагы бар. Биринчи кандай жасаларын пландап, кичинекей макетти жасап алышкан. Андан кийин көлөмүн чоңойтуп, 6 метр болгон ракетаны 4 ай ичинде жасап бүтүрүшкөн. Мен ушул Марска учкан кыргыздар деген проектти койгон оператормун. Негизи бул проект өтө кызыктуу болду. Мындайча айтканда, өзү сыяктуу болуп калды. Анткени биз космосту көргөн эмеспиз, Марсты көргөн эмеспиз. Бүт нерсе бизге жаңылык болуп атат. Башта проект башталары менен форс-мажордон башталып баштады. Мисалы, локацияларды эле бир 2-3 ай издеп жүрдүк, тандап. Актерлорубуз ойноп баштаганда жана каскалары тердеп кетип, айласын таап, Мила деген бир моющий средствоны сүйкөп, тердеген жерлерин кетирип, эң кызыгы Марста ар кандай ситуациялар болот да, съемочный коюшуп атканда. Кээде жан жаап коюп атты, кээде улуттар косуп калат түндө. Негизи
акчай проекттердин бири го дейм. Тасмага Кыргызстанга белгилүү актер-актрисалар Табылды Актан, Болотбек Тилек, Эркин Парпиев, Айдай Шабданова жана башкалар тартылышты. Негизи биз буга чейин кино тартканда бир ай ичинде сценарийди жазып бүтөсүң, комедия жазып бүтүп, анан съемочный күн бир 12-13 күндө бүтүп, анан монтажга киребиз да. Бул жерде сценарийдин өзүнө 1 жыл убакыт кетти, 8 ай убакыт кетти. Анан биз сценарийди мага жагат да. Мага жаккандан кийин анан Нурлан Кейжи доозубузга келебиз да. Келсең ал мынтип окуп туруп, могул жери жакпайт да. Сценарий биздин режиссерубузга жагыш үчүн почему деген суроонун баардыгы жок болуш керек да. Ошол почемуну жок кылыш үчүн 8 айдай убакыт кетти. Андан кийин 1 айда ракета жасап коебуз дедик. Ракетабызга 4 ай убакыт кетти. Ракетаны жасап бүткөнгө. Анан съемка баш аяк болду 2 айга созулду. Себеби бир локацияны бүткөндөн кийин экинчи локацияны дагы нолдон жасашып атты да. Анан жасашып атканда продюсерге дагы кичине күч келет экен, өтө созулуп кетсечи. Ушул жерден түшүндүм, Титаникти тартып атканда Джеймс Кэмерон кандай кыйналса, Марска учкан кыргыздарды тартып атканда биз деле ошондой эле кыйналдык. Продюсер катары бул бир чоң фильмдердин бирөө болуп атат. Биринчи жолу өтө оор, VFX-тер бар, анан ар бир локацияны өзүнчө куруп атабыз. Анан өтө чоң, анан жоопкерчилиги чоң фильм болгондугу үчүн актер катары дагы главный ролдордун бирөөсүн өзүмө алганга туура келди. Себеби ысыгына, суугуна чыдаш керек болот. Скафандрда жүрүш керек болуп атат, ысыкта да, суукта да. Кээ бир адам чыдабашы мүмкүн эле да. Ошон үчүн риск кылбай эле ошо досубуз Болот менен өзүм главный ролду ойноп койдук да. Азыркы убакта тартуу процесси аяктап, тасманын жаратуучулары монтаж иштери менен алектенүүдө. Ал эми тартуучу топко ийгиликтерди каалайбыз. Мына ушундай жагымдуу маанай тартуулаган жашооңузга эргүү бере турган кинофильмдерди көрүп туруңуздарды сунуштайбыз. Албетте биздин бүгүнкү жалпы темабыз дал ушул кино тармагындагы өнүгүүлөр, жаңылануулар туурасында болду. Дал ушул видео сюжеттерди, роликтерди жасаган студенттерге жаңыдан бел байлап, жаңыдан аракеттерин күч кылып жаткан студенттерибизге чексиз ийгиликтерди каалап өтөлү дагы. Мына ушун менен бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Эгерде сиз бул программаны толук түрдө көрүп жетише албай калган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө Кайнар булак YouTube каналыбызга кирип, ошол жерден толук форматын көрүп алсаңыздар болот. Ал эми ошол жерге өз ой пикирлериңиздерди калтырып өтүңүз. Кийинки көрсөтүүлөрдө жолугушканга чейин саламатта туруңуздар.